Кыргызстандын Берлин шаарындагы резиденциясы менен Норвегия королдугундагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Эрлан Абдылдаев Норвегиянын королу Харальд V ишеним грамотасын тапшырды. Королдук сарайда өткөн аудиенция учурунда элчи президент Садыр Жапаровдун атынан салам айтып, жакшы каалоо тилектерин билдирди. Элчи Кыргызстандагы учурдагы саясий жана экономикалык реформалардын негизги багыттары тууралуу маалымат берди. Ошондой эле Кыргызстан менен Норвегия ортосундагы эки жана көп тараптуу өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн бардык күч аракетин жумшоого даяр экендигин ырастады. Ошондой эле тараптар өлкөлөр ортосундагы саясий жана соода-экономикалык кызматташуунун негизги маселелери боюнча ой бөлүштү. Энергетика жана энергиянын жаңылануучу булактары тармагында өз ара аракеттешүү келечектери жана келерки жылы Кыргызстан менен Норвегиянын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилөө боюнча пландарды талкуулашты. Жолугушуунун соңунда Норвегиянын королу элчиге дипломатиялык ишмердигине ийгиликтерди каалады.